Багыш айылындагы Турат Арзыкулова мектебинин курулушу 2024-жылдын апрель айында башталган. Учурда курулуштун 70%дан ашууну аяктаган. Имараттын сырткы бөлүктөрү толук кандуу бүткөрүлүп, айланасы да тосмолонгон. Ушул тапта класстык бөлмөлөрдө жумушчулар иштеп жатат. Аталган жай 375 окуучуга ылайыкташкан. Азыр курулуштун сапатын Жалал Абад областтык курулуш немесе контролдоп заказчик ошол финансирование ошолордон акча келет. Азыр ошолор көзөмөлдөп иш кызуу жүрүп жатат. 31 августка бүтүп ташабыз. Неменин мектептин общий проект сметасы 148 миллион түзүлгөн. Алым ата жоопкерчилиги чектелген коому 140 миллион сомго тендерден утуп алганбыз. Ошону азыр куруп, мына өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Бүтүп алдында турабыз. Азыркы күндө 35 жумушчу иштеп жатат. Ушул айлык маяналарын өз убагында берип атабыз, материалдарды жеткизип келип атабыз. Заманбап мектеп 2 кабаттан туруп, спорттук залы, ашканасы, актовый залы, ажатканасы менен толук кандуу бүткөрүлүүдө. Билим уя эгемендүүлүк майрамына бүткөрүлүп, жаңы окуу жылында окуучулар жаңы мектепте билим ала башташат. Сырткы бөлүктөрү бүтүп, ички кафель иштери жана потолоктордун кагуу иштери болуп атат. Краска иштери жүрүп атат. Негизинен 70%га чейин иштер аткарылды. Жалпы сметалык баасы 139 миллион 320 миң сомдук 375 орундуу жаңы мектеп. Азыркы учурда бизде Арзыкулова мектебинде жалпы 38 мугалим эмгектенет. 662 окуучу окушат мектепте. Ал эми бул күнү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аталган мектептин курулуш иштери менен таанышты. Мында имараттын сапат жагына маани берип, курулушту өз убагында бүткөрүү талабын койду. Кечээ эле жакында мына министрлер кабинетинин төрагасына тапшырма берип, ар бир курулушту көзөмөлгө алгыла, подрядчиктер менен сүйлөшкүлө, эмне кемчиликтери бар. Азыр мектептин директорлоруна да айтып атабыз, баягы проектте эмне бар, ошонун баарын тактап алгыла депчи. Эмесе баягы подрядчик бүтүп кеткенден кийин маселенин баары кийин чыгып атпайбы? Бул стул жетпейт, же болбосо холодильник алып келген эмес депчи. Ошолорду жоюу максатында биз жума сайын ушундай курулуш иштерин көзөмөлгө алып, өзүбүз жеринде текшерип атабыз. Азыр мына спорт залды да көрдүк. Мындан кийин дагы биздин башка айылдарда дагы курулуш иштери жүрүп атат. Мектеп, спорт зал, бала бакча ошолорду көзөмөлгө алып турабыз. Татыктуу тарбия бала бакчадан башталса, билимдин пайдубалы мектептен түптөлөт. Ар бир жаңы мектеп бул илимге, билимге, келечекке жана өлкөбүздүн өнүгүүсүнө карай салынган даңгыр жол экендигин мындагылар белгилешет. Эскерте кетсек, Сузак районунун аймагында жалпы 106 мектеп бар. Учурда 12 мектепте курулуш иштери жүрүп жатат. Зарина Жапар кызы, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.